Жүрөк кан тамыры менен ооруп келген жарандарда коронавирус илдети катталса, бул оору оор кечет жана айыгуу кыйынга турат деген сыяктуу сөздөр айтылып келет. Биз бүгүн мына ушул маселелерге аныктык киргизүү үчүн программабызда Ахматжанов Султанбек Абдиманапович, Дени сак эл ассоциациясынын мүчөсү, кардиолог менен маек курабыз. Саламатсыздарбы? Биз маегибизди баштай берсек, негизинен азыркы учурда абал кандай болуп жатат? Ошол эле жүрөк кан тамыры менен буга чейин жабыркап келген жарандарда коронавирус, пневмония илдеттерин жуктуруп алуу көп эмеспи? Абал кандай, ошол тууралуу алгач айтып өтсөңүз? Азыркы убакта мына коронавирустун илдети менен күрөшүп иштеп жатабыз. Сиздин немеңиз боюнча азыр действительно эле жүрөк оорулары менен ооругандар, жүрөк оорусу менен каза тапкандар дагы көп издетип атат. Андан тышкары бул жерде основной немеси необходимость искусственной вентиляции легких, нарушение, увеличивается. Одан тышкары пациенттер COVID-19 менен и башка сопутствующий заболевания, жүрөк кан тамыр, сахарный диабет, давление, ошо менен ошо оорулар менен каза тапкандардын немеси көбөйүп атат да. Демек, ошол баягы жүрөк кан тамыры оорулары бар да, баягы коронавируска чалдыкса, бул оору оор кечет деген маалымат чын окшойт, э? Азыр каза тапкандар көп деп атасыз. Эми ошо айтып атпайм, ошону бир эле жүрөк коронавирус менен эмес, же жүрөк оорусу менен эмес, ошо сопутствующий заболевание көптөө да, ошо жүрөк кан тамырынын өзү менен эле эмес, жүрөк ковид неме болгондон кийин ошо давлениясы барлар, сахарный диабети барлар и башка бир буга чейин ооруп жүргөн касалдар, себеби азыркы коронавирус башталгандан бери наоборот ооруканаларга башка бир касалдыктар менен, жүрөк оорулары менен жаткызыштар азайып калды да. Одан тышкары анан мисалы жүрөк оорусу менен ооругандардын симптомдору менен коронавируска чалдыккан симптомдордун кандай айырмачылыгы бар? Кантип билишет азыркы учурда жарандар? Кененирээк айта кетсеңиз, мисалы ошол эле учурда баягы жүрөк оорусунда бир-эки белги байкалса коронавирус болуп калдым деп чочулагандар дагы болуш керек. Ошол боюнча айта кетсеңиз. Бунусуда основной алгачкы симптомдору COVID-19 бул аба жетишпештиги, одышка болуп жатат да азыркы күндөрчү. И одышка бул дегени баягы аба жетишпештиги да. Иногда это по ночам, основной күнү менен кыйналып аба жетпей кыйналышып атат да. Одан тышкары ошону жүрөктүн картинасы менен көпчүлүгү адаштырып атат. Одышка болгон убакта, если жүрөк жетишмаушылыгынан одышка болуп аткан болсо, если больной оорулуу адам кишини өзүн успокоить отура турган болсо, мына демиккени кой берет. Одышкасы азаяр. Бирок ковидда одышка өтүп кетпейт. Дем кысылган эле ушундай эле сакталып тура берет да. Бунда одышкадан тышкары ошо аба жетишпештиги, температура повышение, одан тышкары слабость, тердеп атат. И кичине жаштагы баягы подростковыйлерди айтайлы, кичине жаштарды айтайлы, чоң адамдардан айырмасы буларда ковиддин картинасы ичегелерини оорулар менен связывать калып, понос, болбосо баш оору, пайлардын оорусу, миалгия деп коебуз, и болевой костяк, сөөктөрүн оорутуп, ушундай айырмаланып жатат азыркы күндө. Анан ошол азыркы пневмония, коронавирус илдеттерин жуктуруп албоо үчүн ошол эле баягы жүрөк оорусу бар жарандар эмнелерге көңүл бурушу керек? Эмнелерди айтат элеңиз? Основной эми бул вопросуңузга айта кетсем, буякта эми түшүнүктүү эле болуп атат баардыгыбызга. Это уже соблюдение мер, коронавирустун өзүнүн ыңгайларын сактоо, эрежелерин сактоо жөнүндө болуп атат да. Мында биринчи очурутта ошо биз айтып атпайбыз, дистанция сактайлы, аралыкты сактайлы, 1 метр, 3 метр оорулуу менен сактайлы. Одан тышкары ошо санитарный нормаларды аткарайлы.
колуну жууш эрежелерин айтайлы, тазалыкты айтайлы. Одан тышкары основной азыркы бизге проблема болгон жерси маска, ношение маска. ооба. Башында бизге коронавирус жаңы илдетин кирип келгенде кичине катачылык болду же түшүнүктүүсүз болуп калды. Элдердин көпчүлүгү эле маска тагынбайлы, маска зыян экен деген сөздөр болуп калды. Ошон үчүн азыркы күндө мен айтып кетерим, основной наоборот ушу маска сактайт. Масканы тагынып жүрүш керек. Болушунча дистанция сактап, антисептикти колдонуп, перчатки өзүнүн иштеринен. Негизи ошол жүрөктү чыңдоо үчүн, жүрөк чыңалуу үчүн кандайдыр бир көнүгүүлөр барбы? Мисалы тамактануу эрежелери, көнүгүүлөр, ошол эле учурда баягы көңүл көтөрчү көнүгүүлөр барбы? Мындай кандай көнүгүүлөрдү сунуштайсыз? Кененирээк айтып берсеңиз, биз бул боюнча баягы өзүнчө графика дагы жасап, жарандарга колдонмо катары дагы өзүнчө видео жасайбыз. Анан азыр сизден ошол кеңештер болсун, кандай эрежелер сунушталат? Биринчи очередте бизге бул жүрөк кан тамыр же немеси боюнча стол номер 10 кетет бизге. Эми бул да айтат көп житкис ичпегиле. Бир күндө 1 литр же 2 литрден ашпаштык житкис. Туздук нерселерди, туздалган тамактарды, турган бадырыңыз, помидор айтайлы, бирок тамактын тузу эмес. Одан тышкары куурулган тамактарды кичине азыраак жеп, көбүрөөк мөбө жебиштерин көбүрөөк колдонуп, витаминдерди. Основной диета ушу ограничение. Жидкость, соль и жареных, поваренных нерселер. Рахмат. Негизи өпкө менен жүрөк тыгыз байланышта, жада калса бир жерде жайгашкан деп эле айтып жүрөбүз. Анан аба жетишсиз болсо, алардын баягы кандын айланышы дагы кыйындайт эмеспи? Негизи кандай баягы дем алдыруучу көнүгүүлөрдү жасаганы туура? Мына ошол жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркап келгендер кандай көнүгүүлөр бар? Мисалы азыркы учурда видео байланышта көрсөтүп деле бере аласызбы? Мындай оңой бир эки көнүгүүлөр болсо, же кантип күнүнө канча ирет жасалуучу көнүгүүлөр бар, ошолор боюнча айтып өтсөңүз. Эми буда основной жүрөк адышка болгондон кийин, мисалы жаткан адамды кээ бирде жаткырып эле коет да. Аба жетишпегендиктен адамды жаткырып койсоңуз кыйналат о. Ошон үчүн полусидячий положение болуш керек. Обязательно жаткан адамды кичине полусидячий положение кылып, жарым жаткан абалда кичине көтөрүш керек дагы. Одан тышкары биринчиси. Эми бул али үйдө жатканда же болбосо стационарда жатканда дагы атышка болуп атабы. Тегиз жаткырып коет дагы кишилер табып коет. Инегде барсаң ушундай да. Анан онун кичине полусидячий положение кылып отурсаңыз, кичине вентиляция жүрөт. Одан тышкары наоборот, талканчасына жаткырып, курсагы менен жаткырып кичине 5 мүнөт жаткырсаңыз, ошону дагы кичине вентиляция жакшыртайт. Отургузуп, одан кийин дем алдырып туруп, оорулуу адамды 2 мүнөт, 3 мүнөт демини секин өзү менен өпкөнү толтурса, анан секин бурнунан секин кое бериш керек. Чүмө вентиляция легкий секин ошону аткара берсе, ошо менен адышка ачып кое берет. Жеңилдеп кичине. Адамдар өздөрү эле жасай берет, Адамдар өздөрү эле жашай берет. Эми врачтардын алдында дүйнө стационарларда азыр бирок баарын эле окутуп, баары эле түшүнүп эле жатышат, кылышып атат ошолордун дыхательный гимнастика деп коебуз. Ушу мектепте үйрөткөн доок деле жасап, этияттап, эми оны тяжелый немеде жардам бербейт. Эми жеңилдикте кичине башталганда дейлик, эми кыйналып калган убакта тургузуштагы, жылдырыштагы, вентиляцияны кылыштагы кыйын болуп калат. Буга чейин да неврологдор айтып жүрдү да, жана жүрөк кан тамыр ооруга кабылгандар баягы көнүгүүлөрдү жасоодо этият болуш керек депчи, денеге күч келдирбеш керек деп, көп кыймылдабаш керек депчи. Сразу кыймылдаган дейлик, же болбосо сразу нагрузка кылыштар болбойт да. Стенокардия болуп калышы мүмкүн деп кээ биринен сопутствующий заболеваниялар, биз стенокардияларды айтайлык, жүрөк олорго силар нагрузкалар же бир нерсени кылышта наоборот ошо биз үчүн зыян келтирүүчү болушу мүмкүн да. Ошон үчүн основной немеси ошо диагнозун тактап туруп, действительно ковид, өпкө менен пневмония менен ооруп аткан болсо эле ошону айтып кетелик да. Кыйынчылык болбостон. Анан бир негизги биздеги азыркы кошуп кетсем болобу билбейм. Элдин баары эле
tomografiya deb churqab qo'yganini aytib ketayin. O'sha bo'yicha kichkina aytayin dedim ele. Pnevmoniya bo'yicha bir ele rentgen o'zi yetishtirib oladi. Diagnoz taqtash uchun, diagnoz qo'yish uchun. Endi bizda kebirini sharti bor, kebiriniki yo'q. Kebilar tomografiya tushishini aniq aytayotgan, rentgen aytib aytgan degan narsalarni o'qitamiz. Biroq men o'ylayman, bo'lishuncha rentgen, tomografiya ne обязательно. Rentgen o'zi bilan pnevmoniyani aniqlab daralab qolsangiz bo'ladi. Бирок ошондон кийин деле рентгенге түшкөндөн кийин деле сөзсүз баягы жыйынтыкты, рентген көрсөтүп берген жыйынтык сөзсүз баягы адистер тарабынан тактап айтканда сиздер тарабынан такталгандан кийин гана жарандар баягы ошол диагнозго ишенүү керек деп айтып жүрүштү эле да. Диагноздор эми рентгенди карагандан кийин эми рентгенге эле биз дагы ишенип калбайбыз да. Адамдын оорулуунун состояниясын карап, абалын карап туруп, өпкөнү угуп, действительно ошо рентгенге совпадает, туура келбейби деп ошону карап туруп аныктап анан окуп карап ичене болуп атат бирок. Негизи бул суроо сиз үчүн бир чети жөнөкөй, бир чети кызыктай tuyulушу мүмкүн, бирок мен менен кошо мисалы башка биздин көрөрмандарга дагы кызык да, мисалы организм тынч, ден соолук чың калыбында турганда жүрөк кандай жана мисалы мүнөтүнө канча жолу согот. Мисалы ооруган болсо жүрөктүн согуусу менен ден соолугу чың адамдын жүрөктүн согуусу айырмасы болбойбу? Айырмасы болот. Азыркы нормада жүрөктүн согушу азыркы учурда 55 минутасына 55 удардан 70ке чейин норма эсептейбиз. Бирок азыркы мына пневмония менен ооругандарда, ковид менен ооругандарда адышке болгон себебинен жүрөккө кан тамыр кычкылтып жетишпей атат, кислород. Ошонун эсебинен кан тамырлар кичине коюлуп атат дагы, адышкени чакыртат. Дем алыш кыйын. Ол убакта обязательно жүрөк көзүн иштетем деген убакт немеси менен 90, 100, 120 обязательно тахикардия деп коебуз. Жүрөктүн тез согушу колдонуп атат, көрүнүп атат. Негизи жүрөк оорулары эмнеден келип чыгат? Белгилери кандай болот? Мисалы көпчүлүк эле жарандар баягы түрдүү илдет козголуп жатканда, түрдүү илдет пайда болгондо белгилерин чаташтырып алганыбыз чын да, негизи көпчүлүк айырмалай берет. Ошол эле жанагы жогоруда суроондагы бекер берген жокмун да, мисалы коронавирус менен жүрөк оорунун симптомдорунун айырмасы барбы депчи. Ошол эле учурда жүрөк оорунун симптомдору, негизги белгилери кандай болот жана бул ооруга азыркы учурда эми жаштар деле кабылып калды деп атабыз, тилекке каршы. Эмне себептен келип чыгат жүрөк оорусу? Кандай учурда жуктуруп алабыз? Кандай учурда кабылдайт ошол жүрөк оорусуна? Азыркы сурооңуз абдан жакшы суроо болду. Азыркы учурда психический атака дагы болуп атат. Мисалы самовнушение, адам мына оорулууну угуп дагы өзүнө ошол нерсени сезип атат да. Мисалы коронавирус менен оорусаңыз жүрөгүңүз ачып атат, көкүрөк ачып атат, оору болуп атат деген себебинен адамдар өзүнө ошону көрүп атабы, же мен ушундай болуп калдым деп чечилип атабы, ушундай көбөйүп калды да, коркуп калды десек эм болот. Ошо психоэмоциональный напряжение, психоэмоциональный влияние этип туруп, ошо эм кичине нагрузка болуп атат жүрөккөчү. Бирок негизги симптомдору жүрөктүн азыр чындап эле туура айтпайсыз, оорулуу жашарып кетти анча. Мурда караганда жүрөк оорулары жашалып, жаштардагы колдонуп атат, көрүнүп атат. Бул ошо көбүрөөк нагрузка дейлик, неправильное питание, неправильная нагрузка. Спортсмендер дейм, залга чыгат, башка кылат. Онун өзүнүн нормасы бар, бирок норма аткарбасаңыз жүрөккө нагрузка берип атат. Миалгия деп ошо кардиомиопатия деп коебуз, жүрөктүн ошо мышцаларына нагрузка кылып чоңоюшуна, жүрөктүн мышцалары чоңоюп кеткенден кийин адышканы чакырат. Демек алыс кыйналат. Ошонун себебинен неправильное поведение болуп атат. Одан ташкары дагы ошо сурооңузга эле улантып кетсем дедим эле. Көпчүлүк айтат да, чалытат бизге сурайт. Өпкөм оорутат, жүрөк дарылары кандай кылайын? Бизде ингибитор АПФ деп коебуз, сардани деп коебуз. Давление дарылар. Каптоприл, энолаприл дегендей. Ошолорду ичкенде наоборот коронавирусту күчөйтүп атат. Коронавирусту кыйнап атат экен, күчөйүп атат экен. Ошо дарыны ичсек болобу же ичпей коелу деген суроолор болуп атат. Мен айта кетелим, жүрөктүн ооруларынын, жүрөктүн жазган дарыларыны, өзүнүн доктору жазган дарыларды обязательно продолжать этип ичиш керек. Давление дарыларын. Азыр жакында Италияда болду, Всемирный организация кардиологов
kan tamir давлениялар немesi боюнча ошолор карап чыгалып, наоборот ошо инвизироперт давление дарыларını içişti сунушташты. Токтотушту эмес. Болушунча жүрөккө жазылган дарыларны кошо ичип кете бериш керек. Ушул эле маселе боюнча, сиз айтып аткан маселе боюнча мен дагы өзүнчө суроо берейин деп аткамда, көпчүлүк жарандар жанагы тынымсыз баягы дарыларды ичип турушу керек, дарыгер жазып берген дарыларды ичип турушу керек. Анан баягы кошумча дарылар болушу мүмкүн, анын ичинде баягы сиздердин текшерүүңүздөр менен албетте. А бирок көпчүлүк ушул жарандар баягы чочулоо менен, коркуу менен азыр мисалы обсервация ооруканага баруудан дагы тайсалдап калышты да. Анан ошол дарылары мен ошол 2-3 деле өзүм кезиктирдим. Баягы дарылар түгөнүп калганда деле эми мындай абал жакшы болгондо барам дагы, анан бир көрүнүп анан дарыны ичем депчи. Негизи ошол баягы дары дармектери убактылуу токтотуп коюу, тыныгуу жасоо кооптуу эмеспи? Кандай зыяндары жокпу? Дарыны токтотуп коюу эми бизде бар, синдром отмены деп коебуз. Ар бир дарыны ичкенден кийин өзүнүн канча убакыт ичиши, канча таасир этиши бар. Бирок ар бир дарыны жазгандан кийин о дарыны таасири бир айда билинет. Бир дарыны жаңыдан жазсаңыз, бирок аны ичип жүрөт дагы ай сайын, айтайлы жыл сайын. Мисалы бизде хронический заболевание деп давлениялар постоянно. Убактылуу давление болбойт. Жүрөк оорулары ошондой эле. Эми ошонун күчү менен өзүнчө бир токтоткондор болот. Мисалы 3 ай, 6 ай ичет дагы давление жакшы болуп калат дагы. Өзүнчө эле токтотуп коет. Бирок ошо дарынын күчү менен 2 апта жүрөт же 1 ай узак менен жүрөт дагы. Кайра келет. Дагы ошо картина, ошо давление дагы көтөрүлүп кетет. Анан биз сурайбыз да, каны дарыңыз эмне болду десек, күтүп калды эле, токтотуп койдум эле, жакшы жүрдүм эле, ичпей калдым эле. Бирок ошо менен синдром отмены болуп, наоборот, ошо биз кыйналабыз анан ошо адамга тапкан дарыңыз таасир этип атса, onu өзүнчө эле отменить этип кое турган болсо, кийин ого дагы түшө турган дарыны табыш үчүн дагы ошончо убакыт кетип калат. Ошон үчүн сунушубуз дарыны токтотпой туруп, түгөшүндөн 1 күн же 2-3 күн алдын бир докторго келип, мына давлениям жакшы болуп калды, мына дарыларым азайып калды, кайра ичейинби же токтотойм же алмаштырайын башкага деп келип сунуш алып, азыр онлайн болуп калды. Коркпой эле ар бир өзүнүн такыр болсо эндокринолог менен байланышып, онлайн аркылуу башка өзүнүн докторлору менен байланышып, леченияларын жаздырып, карап, сурап байланыштырса болот. Маегибизди соңуна чыгарып жатып, сизге ушул акыркы сөз кезегин сунайын да, ушул айрыкча ушул кардиолог катары жүрөк оорусу менен жабыркап жүргөндөргө кайрылуу эскертүү кеңештериңиз кыскача болсун. Менин кайрылууум ар бир жүрөк ооруларына, давленияга өзүңүздөрдө ден соолугуна жакшы убагында карап, если өзүңөрдө дем кысылганын, жүрөк батырганын, көкрөктө ооруларны болгондо болушунча азыр рекомендацияларда, дневной стационарларда болуп атат. Кардиограмма кылдырып, обязательно исключать этип коюш керек баары бир. Анан керектүү буга чейин ичип аткан дарыларыңарды улантып, токтотпой, айнексе ошо давление дарылардыр. Ошолорду сунуштап кеткиле. И обязательно бая айтып кеткендей диета. Рахмат сизге, аманчылык болсун. Мына ушундай каалоо тилек менен биз маегибизди жыйынтыктайбыз. Сак саламатта болуңуз. Эске сала кетсек, биздин бүгүнкү программабызда аралыктан коноктоо суроолорубузга жооп берген Денис Ак эл ассоциациясынын мүчөсү кардиолог Ахматжанов Султанбек Абди Манапович болду. Ал эми мен корутундуга токтолом. Дарыгер айтып өткөндөй, жүрөк кан тамыр оорулары бар жарандар суюктукту көп ичпеши керек. Тактап айтканда, күнүнө ичип жаткан сууңуздун көлөмү 1,5 литрден ашпашы керек. Айрыкча кан басымы бар жарандар тынымсыз ичип жүргөн дарыларды токтотпосу керек деген дарыгер эскертип өттү. Ал эми организми чың, ден соолукта болгон жарандардын жүрөгү мүнөтүнө 70ке чейин соксо, коронавирус, пневмония сыяктуу илдетке чалдыккандарга дем алуу кыйындап, жүрөктүн согуусу тездеп, мүнөтүнө 120га чейин согуусу мүмкүн экен. Демек биз жүрөктүн сокконунан дагы оорунун бар же жок экендигин биле алат экенбиз. Мына ушундай кеңештер менен биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сак саламатта калыңыздар.